Bir жылдан бери Асел Дербишева өз үйүн талашып, соттошуп келе жатканын айтат. Дербишева Жалал шаарынын тургуну менен өз ара келишим түзүп, үйлөрүн алмаштырмакчы болушат. Ал кадастр мекемеси аркылуу Кадыровага үйүн сатылып жатат деген негизде өткөргөн. Бирок Кадыровадан алмаштырылган батирдин документтерин ала алган эмес. Андан кийин мен Кадырова Айжамал менен келишип, башма-баш алмаштырганбыз үйүбүздү, турак үйлөрүбүз. Тайгарада мен өзүмдүн үйүмдө, Кадырова Айжамалдын Спутник шарчасындагы 3 комнат батирин алмаштырганбыз. Мен 4 май күнү барып жашаганмын ал батирде. Bir айдан кийин документти мага өткөзүп бербестен сен квартираңды мен чыгарып коет. Документ, паспорт, кийим, кече, кызымдын эч бир нерсебизди берген эмес. Азыркыга чейин аламызга 1 жыл болду. Мындан соң Дербишева укук коргоо органдарына кайрылган. Ал буга чейин алмаштырылган батирдин 250 миңден ашык күрөөсүн төлөгөнүн белгилейт. Бул иш Жалал шаардык сотунда каралып, айыпталуучу Делген Айжамал Кадырова акталган. Өзүнө карата айтылган айыптоолорду Кадырова четке какты. Дербишева тараптан, Дербишева Асел тараптан бул курдомандык болуп атат. Себеби мен мыйзамдуу түрдө үйдү сатып алгам, анан кийин кадастр өзү купля продажа кылды. Ошол бир мыйзамдуу далилде мындай күнөөлүү болгонумда шаардык соттон эле ушундай мен тараптуу эмес, ошол Дербишева тараптуу чечилмек, мени камамак ошондочу. Мен бул жерде акмын, мен Кудайдын астында да акмын, мага бирөөнүн үйү кереги да жок. Мен үйдү 2 миллион 200 миң сомго сатып алдым. Далил турат. Кадырова Аселден 500 миңди өзүмдүн берген үйдү алып сатып алам деп, башка берген акчамды кайтарып алдым деп жазганмын. Мен башка рахметке жазган эмесмин. Дербишева 1 ай мурда облустук сотко кайрылып, бүгүн бул иш боюнча соттук отурум өттү. Бирок судья жабырлануучу Дербишеваны сурагандан кийин башка иштин убактысы келип калганын айтып, соттук отурумду 16 майга жылдырды. Урматтуу сот процессине катышуучулары, Дербишеваны аябай iş көп koyup kalırız, başka işin vaktısı gelip kaldığı işte çıkarırız. Anda bulup 16 May saat 9'da olur. 9'da olur. 9'da olur. Siz geçip koyan olur. 16 May saat 9'da olur. Дербишева буга чейин бул үйдү Ырыспы Токтосуновага да сатмак болот. Эки тарап келишим түзүп, үйдү 2 миллиондон ашык каражатка баалашат. Токтосунова баштапкы акы катары Дербишевага 600 миң берген. Бирок келишилген сумманы 3 айда бере албагандыктан келишим бузулган. Токтосунова 600 миңди Асел Дербишева кайтып берген жок деген негизде сотко кайрылган. Учурда ал иш жарандык тартипте каралууда. Бирок Кадырова менен Дербишеванын ишинде Ырыспы Токтосунова күбө катары өтүүдө. Январдын 20-сында өзүмө предварительный договор менен кабыл алгам. Андан кийин 25-inde мен көчүп баргам ошол үйгө. Госрегистрге барып, предварительный договор түзүп, 600 миң акча бергем агачы. Асел Дербишева мага өз колу менен алды, эми өз колу менен кайтарып берсе жакшы эле. Соттун, прокурордун кереги жок эле, жөн эле мындай келишим түрдө эле эже кечирип коюңуз деп эле берип койсо, мен ыраазы элем. Токтосунов Ырыспы менен келишимди, алдын ала келишим бузуп, себеби Токтосунов Ырыспы эже бул акчаны таппай калып, не болгон, баш тарткан сатып алуудан. 1 жыл мурун акчасын кайтарып берип, кадастрда договорду алдын ала келишимди бузганбыз, алдым деп тил катарын жазып берген күбөм дагы бар. Акыйкат ким тарапта? Чынында ким кимге алданды? Дербишева батирдин күрөөсүнө төлөгөн акчасын өндүрүп алууну жана үйүн кайтарып алууну каалайт. Ал эми Кадырова бул иштердин мыйзамдуу териштирилиши керектигин белгилейт. Эки тарап тең соттон адилеттүүлүктү издейт. Акылай Карабаева, Адина Байышбекова, Замирбек Тойчубаев, Регион.